қатырып атасыңар да, мына шын тоқтаттылар. Түсініңіздер бе? Сол қолменен тамақ жеген болбайды. Еме, қайсы бір аял кухняға тамақ қылғаны кирді. Жақсылау қылады. Май, ет, күріш, пияз, бір нәрселер саласыңар. Bir еле нәрсені сол қолменен қазанға салған болсаңыз, о сол тамақ пішқан болса, кем жеген болса, 4 бәлеге ұшырайды. Бірінші, ұнытшақ болады. Тұтасыңар, ошоны кесеп береді. Екінші, күнден күнге жүзіңіз өзіңізге жақпай кете береді. Адам бетінде нұр қалмайды. Үшінші, жүрек ушунчалык татпасат, намаз дегенде барга, туратыр ертең бүрсүгүн деп жүрүп өлүп каласыз, окубастан. Төртүнчү, дуа тилектер кабыл болбойт. Ошон үчүн бир дагы аял сол колу менен тамак кылбаш керек, сол колу менен уйбаш керек, сол колу менен бербеш керек, сол колу менен албаш керек, сол колу менен жебеш керек. Мынасы бардыгы шайтандын сыпаты. Бул христиандардын иши. Ошол ишти биз кылып атабыз. Түшүнүңүздөрбү? Мусулман оң кол менен жейт, бүттү. Оң кол менен тамак кылат. Ошон үчүн сиздерден суранып кетем, мына нерселерди оңдогула. Эми оокатты жыттайт, Жыттаган оокатты шарият айтат, ичпесин дейт. Болду, төксүн дейт. Оокат жыттаган шариятта болбойт. Анан оокатты фүйлөйт, бул дагы болбойт. Ошол оокатты ичпегиле дейт. Мынеке шариаттын шарттары. Экинчи, чайдын чамасы бар го? Шама. Ким чайдын чамасын мусорга төккөн болсо, нанды мусорга таштаган менен өкүмү бир кыл. Мына нерселерге көңүл бургула. Ошон үчүн сиздер үйдөгү системаны оңдоп алыш керек. Кайсыны кылса болот, кайсыны кылса болбойт. Ошондун нандын ушагын терип жеш керек. Мурун бир сөз бар эле. 7 ушак терип жебесең көзүң көр болот деп эле. Ошон үчүн көздөн кетип атабыз, бардыгыбыз. Тез эле көрүп болуп калып атабыз. Бирөө өзүбүз билбей атабыз. Себеп эч ким ушак терип жебей койду. Мына ушул жерде турган бардыгыбыз жамакшым кийгенбизби? Жо, жамак кийдикпи? Эч азыр кийеби? Мына ушуну билиш керек. Не үчүн жамак кийет элек? Агабыздын, эжебиздин эскисин кийгени үчүн өтө бири-бирибизге боору керек элек. Азыр ушу кийим кийбеген дагы таш борооруга айланды. Ошон үчүн мен сиздерден суранып кетем, мына ушул маселелерге өтө катуу көңүл бургула. Эми коңшу маселесинде коңшуга күндө бир күн тамактан бир мал тамак берип туруш керек. Беребиз, бербейбиз? Берем. 99% бербейбиз. Мына бүт кошун акын жеген. Эртең умрадан баргандан баштай алабызбы? Баштайбызбы? Баштайбызбы? Иншалла. Орус болсо ham бергиле. Түшүнүңөрбү? Орус болсо ham бергиле. Түшүнүңүздөрбү? Коңшуң ооруп калса, сен кабар алгын дейт. Урулук кылган күнү, коңшунукун урдаган андан дагы күнү. Түшүнүңүзбү? Урушкан күнү, коңшу менен урушкан андан дагы күнү. Түшүнүңүзбү? Кабар албаган күнү, коңшудан кабар албаган андан дагы күнү. Ошон үчүн кыямат күнү коңшудан сурайт, кандай адам эле деп. Коңшу жакшы адам эле деген болсо, Алла бейиштеп сиз менен бизге белек кылат. Ошон үчүн элементарный ушундай нерселерге көңүл бургула. Эми аялдар, сиздерге бир суроо. Бир жаман адат таптыңар да. Не үчүн күйөөңөр үйгө киргенде ордуңардан туруп айтасыңар? Турсун айткыла аксакал, турабы, турбайбы? Коркуп атаса бир болсо. Түртүп койду го. Чын турабы? Турбайт, ошентип айтып менеке. Турбайт. Эже күлкү эмес. Мына бүт комушунан бузулуп кетти. Сиздер күйөөңөр келатканда атабыз келатат, атаңар келатат, үйдүн берекеси келатат деп кашыңызды караң, башыңызды караң, кичине бетти жууң, жанагы жыттанган халатты камсыз